Assalamu alaikum кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Меники суроо деле эмес, айтып коеюн деп атам да. Мына азыр дагы биз 13 миллион 800 миң евро алып атабыз, туурабы? Туура. Мунун 5 миллиону грант, 8 миллиону кредит, туурабы? Ооба, туура. Мына дагы деле алып атабыз. Биз энергетика тармагына дагы деле кредитти алып атабыз. 137 миллиардтын азыр ал башка, бул башка дегенде эл же биз же башка бирөөлөр бул башка экен, берки карызыбыз жоюлуп кеткен турбайбы деп түшүнбөш керек. Аны бул жака өткөрүп берген күндө деле ал мамлекеттин карызы болуп бойдон калып атат да, туурабы? Мамлекет төлөйбүз да биз, туурабы? Төлөйбүз, ооба. Биз Руслан Сатылганович төлөйбүз да, туурабы? Муну дагы төлөйбүз да биз. Энергия сектор төлөйт да. Энергия сектор бизге төлөйт, биз төлөйбүз. Ошол нерсени бекер алып аткандай болбойлу деп атам. Бул нерсе мына бүгүн дагы карыз алып атабыз. Бүгүн дагы биз ушуну колдоп, эртең мунун дагы акыбети болушу керек. Канча мөөнөтү канча болду дедиңиз азыр? Канча 8 миллион кредит канча убакытта төлөп түшүбүз керек эле? Бул насыянын мөөнөтү 15 жыл. 15 жыл. 4 жылдан кийин төлөйбүз. 15 жыл экен. 15 жыл. Төлөп бүтөбүзбү ушуну? Жетишебизби? Сөзсүз түрдө төлөйбүз. Төлөй алабызбы? Биз эмелер боюнча, кредиттер боюнча эч кандай маселе койбошубуз керек. Муну төлөбөсөк пеня штрафы кетет да. Анда Руслан Сатылганович, сиз жооп бериңизчи. Бул убакка чейинки алынган кредиттер мөөнөтүнөн өтүп кетип төлөй албай калган энергетика тармагында эмелер болду беле, учурлар? Барбы же жокпу? Кредит боюнча бизде Мен азыр эмеден сурап атам. Руслан Сатылгановичтен. 137 миллиардты сурап атасыз да, кредиттерди. Мындай Так жооп бериңиз, себеби маалымат бар. Азыр жанында жок, бирок 1-2-3 жолу болгон. Болгон, туурабы? Реструктуризация кылганбыз да. Төлөй албай калганбыз, кечиккенбиз. Жок, реструктуризация кылганбыз. Булар төлөйт, бирок убагын көбөйткөнбүз да. Мисалы 15 жыл болсо, бир 17 жылга, 20 жылга. Мөөнөтүн дагы узартканбыз. Ошол мөөнөтүн узартканда канча пайыз кошулган дагы карыздарыбызга? Узарган мөөнөт үчүн. Азыр өзүм так маалыматым жок экен, бирок пайыз кошулат. Пайыз кошулат да, туурабы? Энергетика тармагына кошулат. Пайыз кошулат. Биз муну мөөнөттү узартып койгонубуз менен сөзсүз пайыздар кошулуп атат. Могу жерде да жазылып турат. Эгер биз азыр 15 жыл ичинде төлөй албай, 15 жылды 18 жылга дагы узарта турган болсок, канча пайыз кошулат талабымкейиш? 1%тен кете берет? Жок, 1%тен кетпейт. Мына көрдүңөрбү, биз билбейбиз. Кечиккенин айтып атасыңар? Убакытты созгондо деп атам. 15 жылды 18 жылга кылып койсо, канча пайыз болуптан кошулат дагы? Уруксат болобу? Уруксат берсеңиз. Жок, азыр талабымкейиш жооп берсинчи. Канча пайыз кошулат? Билесизби? Мына энергетика министрисиз. 0,5%дан кетет го, по-моему. Кетет гобу же кетеби? Комиссия 0,5%. Сиз жооп бериңизчи. Жок, Европа, жок. Европа Өнүктүү банкынын мисалы энергетика тармагы төлөөсү биз төлөйбүз финансы министрлиги. Биз муну мөөнөтүнөн эч качан узартпайбыз. Европа Өнүктүү банкынын алдында. Ал эми энергетика тармагын биз ичинде сүйлөшүп алабыз да. Биздин өзүнчө пайыздары бар. Руслан Сатылганович, мына сиз азыр дагы айтып атасыз. Мына жок, биз төлөйбүз деп талабымкейиш дагы айтып атат да. Биз ушул нерсени так эле айтып коелучу, туугандар. Биз бакшы эмеспиз же бүбү эмеспиз да. Алдын ала билгендейчи, бул карыз. Мына жанагы сиздер узарткан 2-3 нерсе дагы ошол жылы узарбады беле? Узартылган. Ошону деле убагында алып атканда узарбайт. Биз төлөйбүз, сопсонун төлөйбүз деп алынганда. Туурабы? Азыр деле ошону азыр дагы кайталап айтып атабыз да. Биз дагы деле төлөйбүз, узартпайбыз деп атабыз. Туугандар, мына могул жерде дагы жазылып турат. Талабымкейиш, ушуну жакшылап дагы карап коюңуз. Көрсөтүлгөн дата так жазылып турат. Көрсөтүлгөн датадан кийин макулдашуулар күчүнө кирбеген учурда мөөнөткө өткөн күндөр үчүн айыптар берилген каржылоонун суммасынан жылдык 0,5%ды түзөт. Туурабы?
мында 150 күн өткөндөн кийин донор долбоорлорду каржылоо жөнүндө өзүнүн чечимин кайра карай алат деп турат. Кредиттик келишимдин 5.03 бөлүмүндө турабы? Ушул жазылып турабы? Барбы ушул? Бар. Могу бизге берилген убакыт бар. Бул келишим ошол күнгө чейин түзүлүш керек деп атат да. Биз ошол ратификация өткөрүп, эменин Кабминдин распоряжениясын чыгарып, и контрактный соглашенияга өтүшүбүз керек да. Ошол күн жөнүндө. Ошону айтып атам, ошол мына келишим келатканда ушундан кечиксек дагы ушундай пайыздар бар да. Күндө убагы менен эле келатабыз биз. Ооба, убагы менен келатабыз. Бирок мындан кийинки 15 жылда айтып атам мен. 15 жылдан кийин не болорубузду айтып атам. Ошол учурда кантебиз дегенди сурап атам да. Эми албетте төлөгөнгө төлөп ушуну кутулуп, могул жерде ГЭСтерибиз курулуп кетсе бул жакшы нерсе. Болгону ошону убагында төлөйлү. Жакшылап аракет кылалы, дагы бирөөлөрдүн чөнтөктөрүнө кирип кетпесин деген маселелер бар. Кулак кагыш, бүгүн айтылып аткан сөзсүз эртең башкача өңүттөргө бурулуп атат. Аны сокурга көз бүткөндөй көрүнүп атат. Бүгүн ар бир тармактарда мына конверттеп акча алган коррупционерлер көрүнүп атса дагы көрмөксөнгө салгысы келгендер да бар. Силердин араңарда да бар. Ошон үчүн айтылып атат бул нерсе. Бул элдин акчасы, эртеңки келечектин мойнуна илине турган карыз. Биз ушуну карыз, келечектин карызы деп эле айтышыбыз керек. 137 миллиардыбыз бар, дагы алып атабыз. Ошон үчүн ушул тармакты, энергетика тармагы менен биздин эң көп кредит алган Минтранс турабы? Турабы? Эки тармак. Ушулар эртең мына кандай пайдасын көрсөтүп атат? Жакшырып атабы ушул эки тармак деген солдойгон бир соол жаралат да, турабы? Биз алып эле атабыз, бирок эртең акыбалыбыз кандай болот? Эмнеге барып кептелебиз? Төрөлө элек балдарыбыздын мойнуна кар сүйүп аткан жокпузбу деген соолдор жаралат. Биз ошон үчүн азыр эртерээк айтып коелу деп атабыз. 15 жыл болсо дагы. Рахмат. Адахан Кисонбаевич, колдоого татыктуу документтер, бирок бир суроо, баягы министрдин өзү келсин деген маселе болгондо, эгер кыргыз мамлекети өзүн өзү сыйлап башка элке менен тең ата сүйлөшөбүз деген болсо, башка өлкөнүн тышкы иштер министринин жардамчысы келгенде элпилдеп ошонун алдында турбай, мени парламент чакырды эле, 1 сааттан кийин жолугабыз деп койсо эч нерсе болбойт. Эгер аны шылтоого тарайып атсаңыз, ал башка маселе. Сиз дипломатсыз, туурабы? Мына биз чет өлкөлөргө барганда жөнөкөй парламенттин депутаттары биздин министрлерди сааттап тургузуп коет. Билесизби шуну? Ыңгайсыз сезип, ары бери чуркап каласыңар, элчилер. Туура да ушул. Биздикилер бөтөн жактан келиптир десе эле бүттү. Сандыктагы кийимин кийип алып аэропортто турат, какайып. Дональд Лу ал кыргызга тааныш эле киши ал. Эчен жылдар кыргыз деле болуп калган, кыргызчаны деле жакшы билет, түшүнөт. Мени парламентке чакырды эле десе, 1 саат олтуруп турат. Бул жөнөкөй эле каалоо. Шылтоо издебегиле. Экинчиси. Мына Өзбекстан менен болгон келишимде 5-чи кагаз кирип атат. Кыргызстанга кайра кайтып кетүү жөнүндөгү күбөлүк дейт. Ал кандай күбөлүк? Ким берет аны? Кайра кайтуу күбөлүк бул элчиликтер берет. Эгерде паспорттарын жоготсо, эгерде Өзбекстан жаранын өзүнүн паспортун жоготуп калса, ал Өзбекстан өзүнүн элчилигине кайрылып туруп, ошол күбөлүктү алганга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле биздин жарандар биздин элчиликке кайрылып туруп, ошол күбөлүктү кайтууга мүмкүнчүлүгү бар. Жок, бул башка маселе. Бир өлкөлөргө баратканда кайра чыгып кетем деп убада алат. Туура? Кайра чыгып кетем деп. Мына ушул документ. Кыргызчасын түшүнбөй калсаңыз, орусча айтып берейин. Свидетельство на возвращение в Кыргызскую республику. Бул эмне? Адахан Кисонбаевич, мен сизге дагы бир жолу кайталап кетет элем. Бул деген эгерде биздин жараныбыз Өзбекстан жеринде өзүнүн паспортун жоготсо, паспортсуз чыга албайт да Өзбекстандан. Ошон үчүн
биздин жараныбыз биздин элчиликке кайрылып туруп биздин күбөлүгүн алат, Кыргызстандын күбөлүгүн Кыргызстанга кайтканга. Анда бул документ башкача аталыш керек. Анда башкача аталыш керек. Ал могул келишимдин протоколдун ичинде болуш керек. Эгерде жаран теге же бул өлкөнүн аймагында жүргөн кезинде паспорту жоголуп кетсе, ошол жерден алган күбөлүк жарактуу деп эсептелет деп, ал өзүнчө бир берене менен кириш керек. А монол свидетельство на возвращение в Кыргызскую республику деген бул жарандын кайра Кыргызстанга кайтам деген күбөлүк болуп, түшүнүктө ушундай болуп калат. Укуктук жактан түшүнүктө ушундай болуп калат. Сиздер дипломатиялык түшүнүк менен жазсаңыздар ушундай болушу мүмкүн. Бирок биз кээ бир өлкөлөргө чыгып атканда биздин жарандар мен мөөнөтүм бүткөндө өз элиме чыгып кетем деп кол коюп атпайбы? Мына ушул документти түшүнүп калышы мүмкүн. Макулсузбу? Ооба, бирок негизи могул кайтуу боюнча ар бир өлкөнүн өзүнүн ички жоболору бар, өкмөт менен бекитилген. Ошол жерде бүт эрежелер жазылган. Эгер турмушта ушундай колдонуп жүргөн болсоңор маселе жок. Экинчи суроо. Ушул бир жылдын ичинде Өзбекстандын Кыргызстанга канча жараны кирди? Кыргызстандын Өзбекстанга канча жараны барды? 2021 жылы Өзбекстандын жарандары 2.304.000 кирди. Кайра чыгып кеткен 2.318.000 кирип чыгып турат да күнүмдүк негизиндечи. 21 жылы. 21 жыл. 22 жыл. 22 жылы 1 январдан баштап 31 октябрга чейин 2022 жылы 3.446.000 кирди, 3.441.000 чыкты. Эми караңыз. Ортодо чыкпай калгандар канча болду? Божомолдогондо 5.000ге жакын. Өзбекстандын статистикалык комитетинин расмий түрдө берген маалыматына караганда, бир жылда 224.000 Өзбекстандын жараны туруктуу Кыргызстанга жашоого өтүп кетти деп берди. Бул Өзбекстандын расмий статистикалык кызматы. Силерде эмне эсеп кысап башкача жүрөбү? Адахан Кимсанбаевич, бул маалыматты биз чек ара кызматтан алынган маалымат. Өткөндө мен эки документти карадым. Чек ара кызматында маалымат башка, Кыргыз статистика кызматында башка. Экөөнүн айырмачылыгы 100.000 деп киши саналат. Ошондон улам мен таянып аткан булагым Өзбекстандын эсеп кысап кызматы болуп атат. Аларды билесиз, бир тоого өтсө дагы эсебин чыгарат, бир жумуртка болсо дагы эсебин чыгарат. Бизде эмес. Ошону кандай түшүнсөк болот? 224.000 жаран туруктуу жашоого көчүп кетти деген маалымат. Адахан Кимсанбаевич, мен сизге түшүндүрүп бергенге аракет кылайм. Ооба, бул көйгөй маселе бар бүгүнкү күндө. Себеп эки өлкөнүн ортосунда келишим бар. Ошо келишим негизинде өзбек жарандар жана биздин жарандар 60 күнгө чейин визасыз кире алат. Анан кирип 60 күнгө чейин жүрүп туруп, жанагы орусча айтканда визарам болуп атпайбы? 60 күн бүткөндөн кийин кайра чыгып туруп, кайра кирип атышат. Ошого байланыштуу бул көйгөй маселени тышкы иштер министрлиги башка кызыктар ведомстволор менен иштеп чыгып, жакын арада сизге тийиштүү мыйзам долбоорду киргизебиз. Бул эми жанакы башка өлкөлөргө окшош, бул мировая дүйнөлүк практикадай 60-120 күндөгү чекти коебуз. Ошо негизинде биз деген статистика бизде оңолот да. Алмаз мырза, 60 күн деп чектей албайсыңар, жакында эле 90 күн деп кайра добуш бердик. 90 күнгө чейин узартабыз деп. Азыр 120 күн деп дагы бир сунуш келет. Мен айтып аткан маселе башка. Мен айтып аткан алардын берген маалыматы боюнча туруктуу жашоого. Себеп аларда өлкө бар, аларда мамлекет бар, аларда бийлик бар, алар эсеп кысап жүргүзөт. Алар Кыргызстанга чыгып бараткан мезгилинде жазат. Чыгып баруудан максаты деген жерге туруктуу жашоо үчүн көчүп баратам деп толтурат. Мына ушул туруктуу жашоо үчүн көчүп баратам дегендердин саны 200.000ден ашты бир жылда. Ушуга кандай баа берсек болот деп сурап атам мен. Алар мен барып иштеп кайра келем,
же бадыраң сатып, же алма сатып кайра келем деп жазбайт. Туруктуу кетип баратам деп жазат. Туруш керек, келгенден кийин ала берет. Эми мен мындай, эгерде кайсы бир массалык маалымат каражаты таратса, мен сизде ой жүгүртөт элем. Мен дагы айтып атам, мамлекеттик кызмат, Өзбек статистика комитети чыгарып атат бул маалыматты. Ошону уламай айтып атам. Биз дагы билебиз, кайсы маалыматка таянсак болот, кайсы маалымат фейк, кайсы маалымат ишенимге татыбайт дегендей. Билебиз документтердин, маалыматтардын баркын. Ошондон сурап атам сизден. Сиз ошо Тышкы иштер министрлигинде министрдин орун басары катарында Алмаз мырза, ушуга кызыгып көрдүңүзбү ушул маалыматка канчалык даражада шайкеш келет? Эгерде ошол шайкеш келбесе, сиздер тарабынан кайсы бир деңгээлде элчиликти чакырып, бир кандайдыр бир мамиле болуш керек да, реакция болуш керек да. Чоң рахмат, урматтуу Адакхан Кемсанбаевич. Бул негизинде Тышкы иштер министрлик негизи чет өлкө жарандардын кириш чыгыш, биякта туруш, ошол эле өзбек жарандарынын маселесин биз талдоо жумуштарды тынымсыз жүргүзүп атабыз. Ошол эле кезде мен ойлоп атам, биздин кесиптештер санарип министрлик алар жооптуу, чет өлкө жарандарды бияка каттуу болуп турганга, балким алар да бизге бир маалыматты береби деп ой кетип атат да. Акырында Мына бардык мамлекеттер менен мамилени бекемдешибиз керек, андан эч кандай маселе жок. Кезинде ушул чек ара ачылды дегенде мен айттым эле да, биздин жарандар ал чек ара ачылса калпагыңды көккө ыргытпа. Пайдасына караганда зыяны көбүрөөк болот. Биздин Бишкектин тегерегиндеки, Оштун тегерегиндеки курган күнөсканалардын, биздин дыйкандардын баары банкротко учурайт десем, мен аябай каттуу тепкиге алышкан. Чек ара ачылса да жакпайт. Эмне жагат бул кишиге өзү негизи деп. Мына Жээнбеков ачты эле ачты, кетти эле кетти. Мына сен ачкандан не пайда тиет? Биз өз улуттук кызыкчылыгыбызды көздөгөн өлкө болушубуз керекпиз. Анан тигилер дарбазасын ачып атат деп эле биз ачып атканыбыз жакшы эмес. Себеп биздин дыйкандар аларга атаандаштык жасай албайт. Сиз элчисиз. Караңыз. Швейцария күздө 3 айга каттуу режим киргизет Франция менен. Экөөнүн ортосундагы алака 3 айга эле киргизет. Билесизби эмне үчүн? Билесизби? Эмне үчүн? Баракелде азамат айланайын. Азамат бар экен го ушундай ой жүгүрткөн биздин жигиттер. Биз өз дыйкандарыбыздын кызыкчылыгын көздөгөн учурда бир аз иликтеп карап көрүшүбүз керек. Өлкө менен айырмасы болот, сөзсүз түрдө болот. Мына өткөндө биздин кесиптештерге суроо бериптир. Биз дыйкан катарында кезинде жанакы 3 депутат сырттан келген унга бажы төлөмдөрүн төлөбөй киргизет деп баягы унпуруштар, мукамалдар деп коебуз го. Ошолор киргизгендин натыйжасында биз Кыргызстанда буудай өндүрүүчүлөрдү тап катарында жок кылганбыз. Биз 1,1 миллион тонна буудай өндүрүп аткан мамлекет 400 000 тонна да өндүрө албай калганбыз. Бул коопсуздук маселеси. Бул азык-түлүк коопсуздук маселеси. Натыйжада бүтүндөй биздин бүгүнкү жеп аткан ун Казакстан менен Россияга көз каранды болуп калдык. Ошол 3 тегирменчинин кесепетинен ушул иш болгон. Макулсузбу ушундайга? Силер үнүңөрдү чыгарбайт экенсиңер да, стенограммага түшпөйт, башыңарды ийкей берет экенсиңер, макулмун деп аябай үйрөнүпсүңөр да. Сиз микрофонго айтсаңыз, макул болсоңуз макул, макул болбосоңуз болбоңуз. Сиз мындай эңкей башыңыздын эңкейип атканын ал стенограммага түшпөйт. Туура маалымат туура көтөрүп атасыз, Адакхан Кемсанбаевич. Эске алып иштейбиз ал негизинде. Негизи мына ал 5 мамлекет менен ушундай жолго барганыбыз жакшы, бирок кыргыз жарандарынын кызыкчылыгын колдойт деген үмүт менен биз бул маселени колдойбуз. Рахмат. Рахмат, Миргүл мырза. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.